Негизги маани маңызы Баткендеги болгон окуя. Алгачкы жолу Баткен областына Сардалы айылына вахабистер кол салышкан. Себеби бир гана ошол Буркан деген аксакал гана билет. Толук чоо жайын ошол жылды полный эмне болсо ошонун баарын ине жибине чейин ошол аксакал башында туруп аягына чейин даже ошол айылды сактап калганга чоң салым болгон. Мадина деген кызыбыз өтпөдүбү? Ошонун үйүнө бардым, ал менен жолугуп сүйлөштүм. Мадина кандай болгон, эмне болгон, эмне болуп мындай болду? Анан ошол маалда барсам, как раз апасы 40 болуп, ровно 40 күн болуп мазардан келип ыйлап отурган экен. Мамлекетти да күнөй албайсың, жетекчиликти же болбосо бийликтеги сап башында турган президентти же болбосо органда адамдарды күнөй албайсың. Себеби анткени эч кимде күнөө жок. Бизде жаңы гана бийлик орношуп, эми чылбырды колго алып, эми ушул мамлекетибиз өнүксүн деп аткан маалда ушул окуя болуп атпайбы? Дагы 3 күндө Зардалга түшүп барабыз. Урматтуу кино сүйүүчүлөр, жакында сиздер үчүн режиссер Уланбек Абдраимовдон жаңы тасма. Hayır. Hiç kimde tapılmıyor. Yok. Bu özünce tarih bulup kalmadı. Мекенге болгон атуулдук барс. Елimiz üçün, yerimiz üçün kanı canımızı ayabayız. Бәр болла балдар. Ала ағас. Тапқасың. Бекем достук. Тунук сүйүү. Мунун баарын Баткен көркөм тасмасынан көрө аласыздар. Gün verirsen, yoki narsalarni yig'ishtirib chiqib kel. Hissiyatlatın şeyler de var. Atış atarken Баткен көркөм тасмасынан көрө аласыздар. Кыргызстан жана Россия өлкөсүндөгү кинотеатрларда көрсөтүлөт. Бұл жанағы мараған 6,5 миңді ешкінің берді ме? Kechirgile meni. Oho. Akşam yok değilsin dağı. Жаңы телефon сатып алсың го? Бакыт, телефонду берип кой. Ал сатып алган жок. Аны белекке беришти. Бирөөгө тил чыгып калган бу. Эмне? Досуңа боруң ооруп кеттиби? Ай, энеңди. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, сиздер менен бирге Алсу медиа каналы жана мен Алсу Рустамова. Бүгүн биздин студияга конокко келген режиссер Улан Абдраимов өзүңүздөр билгендей эле Тагдыр жана Мектеп рекети деген тасмаларын тартып келген. Азыркы учурда Баткен көркөм тасмасына басым жасап, ошол тасманы тартып жаткан учуру жана ошондой эле ЛТР каналынын режиссеру мурунку жана азыркы күндө Москва шаарында Баткен тасманын кинотеатрларда бет ачарын кылып коюп келаткан учуру. Азыр Улан Абдраимов менен сиздер менен дагы толугураак тааныштырып, толугураак маалымат алып берейин. Сиздер болсо каналга катталып, лайк басып, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, Улан байке? Саламатчылык. Кош келиптирсиз биздин студияга. Кош көрдүк. Чакырганыбызга жоктойбуздөн келип бергениңиз үчүн биринчиден сизге чоң ыраазычылык. Эл менен өзүңүздү бир сыйра тааныштырып, өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Жакшы болот.
Рахмат, Алсу. Мен аты жөнім Уланбек Абдраимов. Төрөлүп өскөн жерим Кыргызстан, Ош шаары, Озгур айылы. Ал эми эмгектенген менин ишканам, менин өмүрүмдүн жарымы ошол ишканада өткөн. Бул ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы. Учурда эмгекти көргүүдө Москва шаарында ушул сиз айткан Баткен тасмасынын иштери менен бул жакта жүрөбүз. Баткен тасмасы деп, ошо Баткен тасмасын аябай эле көбүрөөк көрүп калдык. Жакында эле ушул Москвада кинотеатрда бета чарың кылгансыз, ачылышын. Биринчи части деп, анан экинчи части да чыгат деп аткансыз. Мына ошолор боюнча толугураак айтып кетсеңиз. Жакшы болот. Бул Баткен көркөм тасмасы деп азыркы учурда элге көп сиңелек. Андыктан бул себеби бул жаңы тасма. Туура Москвада мунун ачылышын кылдык. Негизи бул кино өзү аты айтылгандай Баткен көркөм тасмасы деп турбай, ошо Баткен жөнүндө болуш керек. Негизги маани маңызы Баткендеги болгон окуя. Көбүнөн ушундай суроо келип атат. Эмнеге Баткен жөнүндө болгон тасма болсо, эмнеге сиз Москвада жүрөсүз дагы, эмнеге ушунча жылдан бери Москвада тартып, эмнеге Москвада ачылышын кылдыңыз деп. Бул аябай жакшы суроо. Анткени бизди бир тагдыр айдап келди. Бул Баткен көркөм тасмасынын баштапкы, алгачкы башталуу аталышы башкача болчу. Анткени 1999 жылы алгачкы жолу Баткен областына, Сардалы айылына вахабистер кол салышкан. Ага чейин бизде вахабист эмне кандай деген түшүнүк жок болгон. Мына ошол 99 жылы алгачкы жолу ошол Зардалы деген айылга вахабисттер келип, бул бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан, Тажикстан, жалпы эле Орто Азияга дүң бүлүк салган. Мына ошол бүлүк салгандан кийин бул мамлекетке өтө чоң зыян болду. Анан ошол баткендиктер үчүн алгачкы жолу Баткенге соккурулуп, Баткенге ушу Зардалы айылына ушундай бир катаал бир турмуш башталган. Мына ошол турмушту, ошол күндөгү болгон окуяларды бир аз чагылдыралы деп баштаганбыз. Анан бир эле ошол 99 жылдагы эмес, ал жерде Зардалы деген өзүнчө бир кичинекай айыл болгону менен мунун тарыхы терең, ичинде пейил экенин эл жашайт. Мына ошол элдердин уруусу Сакы деген уруу болот. Ушул Сакы деген атадан таркаган экен. Себеби бул ушу баткендиктердин арасынан менин досторум бар эле. Ошолор айтып калды, улаган илгери Өрүк зар жөнүндө бир кино тартылган, кыргыз тасмасы бар. Андан башка тасма жок. Жок дегенде өзүбүз үчүн болсо да ушул тасманы тартсак жакшы эле, сенин колуңан келет, биз жардам берели, көмөктөшөлү деп ушул ой пайда болду. Ошондон кийин башталат. Макулдап сүйлөшүп, анан атайын бир өздөрүнүн китепчеси бар экен, өздөрүнүн тарыхы жөнүндө. Ошолордон алып окудум. Анан ошо алгачкы жолу Баткен ошо Зардалыга вахабистер кол салганда биринчи жолу Буркан деген аксакалдын үйүнө түшүп, Буркан аксакалды колго алып, анан айылды курчап алган экен. Ошолорду дагы чагылдырып өтсөк дегенинен макул деп сүйлөштүк. Анан ошол Буркан деген аксакалга бардым. Ал аксакал менен сүйлөштүм, кандай болгон, эмне болгон, анан Зардалынын тарыхы кандай, китепчелерин берди, баардыгын сүйлөшүп бүтүп макул дедик. Мен буну 2010 жылдардан кийин сүйлөштүк. Арадан бир канча убакыт өттү. Албетте бир нерсени же болбосо бир куплет ырды жазыш үчүн мисалы канча жылдар керек, же болбосо бир айлар, бир убакыт керек да. Мына ошо сыңарындай эле мага дагы ошол чакан кыска метраждуу кино же болбосо бир документальный фильм болсо дагы жазыш керек болчу, бир сценарий. Ошону жазыш үчүн менде биринчиден бир эргүү, өтө жогорку деңгээлдеги эргүү пайда болбой атты. Кантип тартам, кандай кылам, эмне кылам, кантип буларды байланыштырсам деген ой пайда болуп отуруп, анын үстүнө ошол жумуштар менен эч бошобой жүрдүм. Ошентип отуп арадан бир 7-8 жыл өтөт. Ошол убакыттын арасында
достор менен байланышып аттык. Анан анча мынча байланышканда сурашып калып аттык, улан качан болот, эмне болот, жакында деп отуруп. Анан мен 2021 жыл экен Баткенге бардым. Ошол Зардалы боюнча атайын бир ЛТРК менин айылым деген көрсөтүүнү тартып келдик. Анан ошол жерде дагы ой пайда болду дагы достор менен сүйлөшүп, эми баягы тасманы тартсак болот деп жыйынтыктадык. 2021 жылы тартмай болду. Анан баягы Буркан аксакалдан бир сыйра сурап коелу. Барбы ошол аксакал десем, макул дешип, анан мага кабар беришти, улан ал аксакал көзү өтүп кетиптир деп. Өтө жаман болдум. Анткени ошол аксакал мен барып сүйлөшкөндө мага чейин КТРден бирөө барган экен, режиссер барган экен. Ал режиссер дагы ошол именно вахабистер боюнча, ошо Зардалга кол салуу боюнча ошол жылдагы тасмаларды, окуяны тасма кылып тартам, айтып берсеңиз деп барган экен. Себеби бир гана ошол Буркан деген аксакал гана билет. Толук чоо жайын, ошол жылды полный эмне болсо ошонун баарын ине жибине чейин ошол аксакал башында туруп, аягына чейин даже ошол айылды сактап калганга чоң салымы болгон. Ошол режиссер барып сураганда ал айткан экен, эгер сен тасма кылып тартам десең, мен айтып берейин толук деп анан айтып берип, макулдап ал ишенет дагы. Ал режиссер ошол бойдон барбай калат. Анан жылдар өтүп, арадан мен барам, экинчи адам болуп. Анан ошондо мен барганда ал аксакал айткан, балам, эгерде ушул мен айтып бере турган нерсени сен чындыгында ушул бир эми ал аксакалда деле өтө чоң неме жок, тасмага тартасыңбы же болбосо бир гез журналга чыгарасыңбы, чыгарып колуңан келсе айтып берейин деди. Анан ошол КТРден келген бир режиссерге окшоп сен дагы жок болуп кетсең, анда кой балам деди. Анан мен айттым, өзүм бир белек бечкектерим бар эле, берип аксакалдан анан сурандым, айтып бериңиз деп. Анан колумда болгону бир ручка менен 2 тиындык тетрадь. Ошоңон кийин алмалды, эми мынчалык деңгээлдеги азыркыдай телефондор, азыркыдай мүмкүнчүлүк жок эле. Анан ошол тетрадька болгон ошол айтып берген окуянын баарын түшүрүп жазып алдым. Анын арасында аксакал болгон өзүнүн өмүр баянын айтып берди, өзүнүн тагдырын айтып берди, согуш маалында, согушта жүргөндөрдүн бүт айтып берди. Макул деп коштоштум, келдим. Ошентип арадан убакыт өтүп кетип, ал киши өтүп кетет. Өзүмү жемеледим, себеби ал кишинин айтканындай мен да жоголуп кеттим 7-8 жыл. Макулданын эми тартпасам болбойт деп анан ошол бел байлап ошо кинону тартабыз деп мен 2021 жылы эмгекти көрүүгө чыгып ушул кинону тартмай болдук. Анда дагы ошол досторумдун өзүнүн көмөктөшүүсү менен өздөрүнүн жеке менин дагы өзүм да ортодон чаканак бир сумма чыгарып эле ушул 5 мүнөтпү 10 мүнөтпү кино тартабыз дедик, макул деп. Мен 5-10 майлардын ортолугуна эмге көргүүгө неме кылам деп карыз жаздым. 10 майда мен уже эмгекти көрүүгө чыгып кетишим керек. Бул жакта биз ошол чакан группа менен кетмекчи болдук. Бирок арадан ошол бир мен Баткенге барып келдим, бир окуя менен кайра келип 28-29-30 майда Каргашалы окуя башталып кетпеди 2021 жылы. Анан биздин кино дагы үзгүлтүккө учурады. Анан мен ошону айттым, мынчалык эле бул кинонун тагдыры узун болду экен, мынчалык оор болду экен. Эми баары эмне болсо да баары бир тартабыз. Бир аз мына окуя басаңдасын деп достор менен сүйлөштүк. Анан мен ушул майдын аяктарында кайра бардым, Баткенге барып, достор менен сүйлөштүк. Отпускага чыкканмын эмгек көрүүгө. Анан ошондо дагы сүйлөшүп отуруп, ошондо сөз чыгып калды. Эми ушул 2021 жылкы ушул окуяны да кошуп өтсөң болобу деп. Анан айттым, мен кантип кошобом? Бул өзү кино Зардалы айылы жөнүндө, анан ошол 99-жылкы алгачкы жолу вахабистер кол салган боюнча чакан эле бир кыска метраждуу кино бир 5-10 мүнөттүк эле тартып атса, буну мен кантип неме кылам? Бул деген мамлекет деңгээлдеги бир окуя болуп атса, чын төгүнүн билбей туруп, мен эч нерсе кыла албайм. Мен кошушум мүмкүн, бир гана ушундай окуя болду деп чагылдырып өтөт десем, макул деди. Анан ошо кайра мен келдим, майда чүйдөн болуп анан Баткенге барып, макул эгерде ушул окуяны кошо турган болсо, мен анда ошол адамдардын курман болду да 33 адам курман болгон, 36 адам.
ошолордун бир 10-15 адамдын үйүнө бардым. Алар менен сүйлөштүм. Анан алардын арасында эң кичинекей ушул 7 жашар, ой, 11 жашар болуш керек. 5-класста окуйт эле ушул маалда. Мадина деген кызыбыз өтпөдүбү? Ошонун үйүнө бардым, ал менен жолугуп сүйлөштүм. Мадина кандай болгон, эмне болгон, эмне болуп мындай болду. Анан ошол маалда барсам, как раз апасы 40 болуп, ровно 40 күн болуп, мазардан келип ыйлап отурган экен. Анан ушундай кызыңыздын элесин ушу тасмага түшүрсөк болобу? Уруксат бере аласызбы? Кызыңыз кандай болгондо анан ыйлап баары жогун айтып берди. Макулдугун алдык. Анан ошол күнкү бул интернетке тараган баягы беретка бар, беретка менен кызыл кофтасы. Ошондо ошол элеси гана элге таркаган, а негизи башка сүрөттөр да бар экен. Анан мен айттым, ушул формасы барбы? Эгер ушул формасы болгон болсо, ушул формадагы элести алып, ошого ылайыктуу бир кыз табып биз тарталы. Деп анан кийин болсок макул деп ошо формаларын берди. Анан келдик, баары менен сүйлөштүк, дедик. Сценарийди жаздым. Анан ошондо апасы айтып калды, тагы канча бир тууган балаңыз бар, канча бир тууган булар Мадиналар десем, эки кыз бир уул деди. Анан чоңу агасы азыркы учурда Москвада деди. Ошол балам ушул күнү чалып, ушундай окуя болду деп анан айтып берди. Анан мен ойлондум. Анан баткендиктер анча-мынчасы Москвадан, жалпы эле Россиядан Кыргызстанга барып, алардын дагы окуяларды айтып берди. Ошол маалда биз ал жакта элек, мындай кылсаң болот, мынаны кошсоң болот деди. Макул дедим, бирок муну кошкону менен бул мамлекеттик деңгээлдеги чоң окуя болчу. Мен аны өзүмдүн жеке оюм менен бирдемени кошуп, уруксаты жок чыгарыш кыйын болчу. Макул дедим, бирок башкы ошо Зардалы жөнүндөгү, Буркан Аксакал жөнүндөгү тасмаларды тартып келе бердим. Болгонча анан үйгө келип бир аз пауза болду. Ойлондум, муну кандай кылсам, эмне кылсам болот. Анан ошол маалда эч ким билбейт. Мамлекетке жаңы президенттер, эми жаңы шайланган, окуянын чын төгүн эч ким билбейт. Мамлекетти да күнөй албайсың, жетекчиликти же болбосо бийликтеги сап башында турган президентти же болбосо органда адамдарды күнөй албайсың. Себеби анткени эч кимде күнөө жок. Бизде жаңы гана бийлик орношуп, эми чылбырды колго алып, эми ушул мамлекетибиз өнүксүн деп аткан маалда ушул окуя болуп атпайбы? Анан бул саясий нерсеге мен жеке бир режиссер башоту менен кире албайм деп ойлодум, бирок өтө саясатка сүңгүп кирбейм. Ошол өлгөн, курман болгон бир 5-6 эле жакшы инсандарды көрсөтүштү. Ушундай эле, ушундай бала эле, бул мындай эле деген көрсөткөмө боюнча гана 5-6 инсанды алдым дагы. Ошолордун жай турмушта жашап келатып, ушул согуш болуп ошого кабылганын гана чагылдырып өтө турган болуп, ошо жыйынтыкка келип анан кийин баштадык. Анан мен тартып бүткөндөн кийин негедир үйдө монтаждап отуруп суз боло баштады. Ойлодум, кандай кылсак. Анан өзүмө бир жыйынтык келди дагы. Ушул баткендиктер айткан 5-6 адамдын, анан ушул Мадинанын бир тууган агасынын Москвадагы, жалпы эле Россиядагы болгон окуясын, бияка звонок телефон чалганын, анан баткендиктердин дагы бул жакта туруп бияка болгон реакциясын өзүмдө тартсам кандай болот деп ой пайда болду дагы. Мына ошо оюм менен мен Россияга барып тартам деген бир ойго келдим. Анан барып тартыш керек, бирок кантип тартыш керек, эмне кылып тартыш керек, кантип тартам, кандай кылам, эмне кылам, ал үчүн спонсор керек. Өзүбүздүн каражат жетпейт. Ага чейин мен барып Москвадан тарттым, Кыргызстанда тарттым. Калган бөлүгүн тартыш үчүн эми көп айтты, Москвага барып, Россияга барып эмне кыласың? Андай жерди биз деле Кыргызстандан деле тартып койсоң болот. Азыр техника өнүккөн, монтаждап койсоң болот. Жок. Мен өзүмдөн тартып келишим керек. Ошентип отуруп анан чынын айтсам көптөгөн спонсорлорду издедим. Ар кимдин эшигин каккыладым. Көбү жылмаюу менен узатышты. Акырынан бир күнү бир, эми атын айтпай эле коеюн, бирөөлөрдүн номерин берип, ушу менен байланышыңыз деди. Байланыштык.
жолукмай болдук. Болгондо да Бишкектен жолукмай болдук. Бишкекке келдим. Ушундай деп түшүндүрдүм. Аябай сонун экен деди. Сценарийиңиз жакшы экен деди. Буга тартыш керек муну. Канча керек деди. Анан Москвага барып келиш үчүн биз 3 айга барып келсек, ушу 3 айдын ичинде 1,5 миллион кетет экен десем, ошол элеби? Давай тартыңыз деди. Асмандан издегеним жерден табылды деп сүйүндүм. Анан уда билет алып Москвага учмай болдук. Москвага учуп келдик. Түштүк. 3 күндөн кийин баягы менен байланыштым, демирчи менен байланышсам, байке мен Кыргызстанга учуп келе бердим. Кыскасы, мен азыр бош эмесмин, бир аз сайын чалам деп, экөөбүз 1,5 ай аралыкта алыштык. Акыры анан 1,5 айдан кийин экөөбүздүн жолубуз эки жакка түштү. Ал демирчилигин токтотту. Ошондо ал сизге тиги 1,5 миллион берген жокпу? Жок, берген жок. А Москвага дейин сиз ошол адамга ишенип Ошол адамга ишенип калдыңызбы? келгенбиз да, ошол адамга ишенип келгенбиз. Ал адам жөн дагы эмес, байке актерлор кимдер деди. Анан мен айттым, актерлор пока акчага жараша болот эгерде биз барып ал жактан локацияларды көрүп, анан ким керек, кандай керек болсо, акча менен керек болсо Кыргызстанда актерлор чакыртып алсак болот десем, сонун, аябай сонун экен. Адан кыжалат болбоңуз деп, ошонун негизинде учканбыз да биз. Келгенден кийин ал айтты, мен Кыргызстанга кетип калдым, азыр салам, эртең берем, бүрсү күнү берем, азыр берем, ай бөлүп берем, жарым берем, ой барып карта аштыра калыңыз деп жүгүрүп келип карта аштырдык, аны кылдык, муну кылдык. Акыры урушкан дагы жокпуз. Мен ал балага айттым, иним, эгерде анчалык эле бергиң келбесе жөн эле айт. Ишиңе ийгилик, ден соолук, заболоң бийиктей берсин, акчаң көбөйө берсин. Ушуну жазба дедим. Ал мага анан кийин сиз журналисттер силер ушундайсыңар, мен сизге атайын жардам берейин десем, сиз ушинттиңиз деп, ушул гана сөзүмө такады дагы, мага бир көп голосовой жөнөттү. Анан айттым, болду дедим, ушул жерде жетишет, ушул токтот дедим. Эми ал көрсө бергиси келбей эле мени бир айдан ашык алдаптыр. Анан ошондо калагы жок, кайыкта деңиздин ортосунда кала бердик. Бул жака 4 адам элек. Монтажер, режиссер, гримерша, мен келгенмин. Эмне кылыш керек? Ал жактан олугуп жөнөп алганбыз. Кино тартыш керек. Өзүм башыма өзүм уштадым. Неге келесиң бул жака? Неге ишенесиң? Бул жака келсек, бул жакта жашоо такыры башкача экен. Москва көз жашка ишенбейт деген илгери бир кино бар эле. Ошол кино көрсө туура экен. Көз жашка вообще ишенбейт экен бул жак. Көз жаш эмес, башкага да ишенбейт экен. Анан кандай кылыш керек? Эмне кылыш керек? Кайра кетели десек, кеткенге дагы уже биздин каражат түгөдү. Анан мен гримерша бул өзүмдүн жубайым. Анан оператор дагы монтажер бала бар. Анан аларды чогулттум дагы, айттым. Кыскасы ушундай болду. Акча жок. Эч нерсе кыла албайм. Кааласаңар Кыргызстанга кетели. Эптеп мен акча табайын. Кааласаңар силерди салып берейин, бирок мен эптеп бир нерсе кылып бул жерден көгөрүп жүрүп болсо да ушу кинону тартып кетишим керек дедим. Алар айтты, жок деди. Сиз эмне болсоңуз биз ошобуз. Короче, анда өзүбүзгө келгичекти. Биз ал бул жактан алар эми мурун кийин билип жүргөн балдар экен, бирөөсү Москвага келип жүргөн, Россияга. Ошол айтып калды, подработка деген нерсе бар. Байке биз анда өзүбүздүн тиричиликти кылып туралы, сиз дагы бирдеме кылып туруң, бирок байланышып туралы деди. Рахмат дедим, сүйлөштүк. Анан төртөөбүз 4 жака таргайм, бирөө мен жубайым. Анан бул жакта балам бар. Ошентип отур, анан кийин жубайым бир тааныштар менен бир жерге барып, бир жумушка, подработкага барып келип атты. Анан мен эмне кылышым керек эми? Тартып кетишим керек. Кандай болгон күндө да тартып кетишим керек деп. Ага кайрылдым, буга кайрылдым, Москвада дагы, Кыргызстанда кандай кимге кайрылсам, бул жакта да көп инсандарга кайрылдым. Бул жакта кыргыз биримдиги деген ушундай бир топтор бар экен. Анан диаспоралар менен жолуктук. Көптөгөн инсандар менен жолугуп, көптөгөн адамдар менен жолуктук. Чогулуштар болду. Бирок алардан да жыйынтык чыкпады. Анан ошол арада ошентип отуруп биз алышып отуруп, менин 1 жыл
убактым уже кетиптир. Карасам 1 жылда эч нерсе кылбадым, же кинодон дайын жок, же өзүбүздөн бир алгылыктуу бир кетерге акчабыз жок. Кандай кылышыбыз керек? Анан балдарды чогулттум дагы. Ушундай болуп атат, эмне кылалы десем, кызылат болбоңуз эптеп бирдеме кылып ушу кинону тартып кетели анда деп калды. Хорошо дедик. Анан бир тааныштар менен акыры бир Мосфильмдеги бир бала менен таанышып калып, орус бала менен. Анан мен ал жака кирип, ал жакта иштеп, 1 жыл иштеп, ошол жерден акча чогултуп, 1,5 жыл дегенден анан кийин өзүмдүн киномду тарта баштадым. Эң сонун жыйынтык. Мындайча айтканда өзүң гана ишен, Өзүң гана ишен, демөөрчүгө. Өзү негизи эле мен илгертен эле ошол өзүм тартып, өзүм акчама тартып жүрчү элем. Анан эмнегедир мунунусунда бир демөөрчүгө ишенип, ушул иш болду да. Бул эми ал иштер өттү, кетти. Ал ошол адамдардын баардыгы өзүнүн ордун тапты. Ал аты жөнүн айтпай эле коеюн, азыркы учурда өзүнүн жазасын алып ал жакта отурат, суроо жообун берип. ар бир адам мындайча айтканда жизнь бумеранг деген орустардын бир жакшы сөзү бар. Мына ошол сөз баарын эле азыркы учурда ушул Москва шаарында жүрөсүз. Азыр мындай байкап эле атабыз, аябай эле көп дагы экинчи частында тартып атасыз бул кинону. Вот ошол каражаттардын баарын сиз өзүңүздүн жөнтөгүңүздөн кылып аткан турбайсызбы, э? Ооба, бир жакшы жери ошол Мосфильмдеги балдар менен иштешип калып, ал жерден аябай жакшы төлөп беришти. Мен ошолорду ыраазычылык айтам. Ошолордон анан бир чети өзүм ушул аялым, жубайым иштеп, ал мени кошо багып, кошо киного демөөрчү болуп, өзүмдүн аялымды мен айтып калам, демөөрчүм ушул деп. Балам экөө иштеп, анан мен киному тартып, анан биз кетмей болдук. Бирок бул жактан келгенден кийин биздин сценарий дагы бир аз өзгөрдү. Себеби мен бул жакка келгенден кийин ситуация өзгөрдү. Ошого жараша бир аз бурдук дагы. Ошондо кара суу коомунан бирөөлөр чыгып, экинчи частын кошпойсуңбу деген суроо пайда болгон. Анан айттым, ай, менин кином бул 2021-жылдагы биринчи болгон каргашалы окуя. А экинчисинде мен ага вообще немем жок десем, анан бирөөлөр айтты, ошол маалда кара суудан Элеман деген бир эртик кылган бала инибиз неме болбоду, курман болбоду, ошону кошуп чалдырып өтпөйсүңбү деп. Алардан сунуш түштү. Кыскасы мен айттым, жок. Ал өзүнчө бир история болду, ал өзүнчө бир окуя болду. Ал дагы акыры бир уруш угуп, кагуу жеме менен токтоду. Анан кой дедим, мен эч кимге эч нерсе дебей келечи, мен ушу киному аман эсен бүтүрөйүн деп. Анан бул жактагы болгон адамдар менен чогулуп сүйлөштүм дагы. Мен ушу жакында кетип атам, Кыргызстанга барам. Анан ошол жактан ачылышын кылып, ошол жактан бир жолу дагы үйдөгү компьютерде дагы бир кадрлар бар, ошолорду кошуп, жыйынтыктап, анан ошол жерден ачылышын кылам. Сиздер кандай кыласыздар, качан барасыздар билбейм. Эгерде сиздер болгонуңуздарда жакшы эле деп анан сүйлөшүп калсак айтты. Ушул жерде кылсаң болобу деген суроо пайда болуп калды. Анан мен айттым, кылсам болот. Бул жерде деле даяр болуп калды кино, бирок кандай болот экен эми бул жакта десем, анан эми биз качан барабыз, качан көрөбүз деген ой пайда болду. Анан мен айттым, макул дедим. Эгерде мен монтажымды бүтүп неме кыла берейин, эгерде жакшы болгон болсо, ушул жерде чакан ушул катышкандардын арасында гана жабып көрсөтүүдөгү ачылышты кылып берейин деп анан кийин сүйлөшүп отуруп эле кинону бүттүк. Анан айттым, ушундай болду, бүттү, Кудай кааласа көрөлү десем, анан айтып калышты, анда белди бекем бу дагы ачылышын кыла бер, биз да тууган урукту, биздин да күтүп жүргөн адамдарыбыз бар, ошолорду чогулталы дагы жабык көрсөтүүдө бизге көрсөт деп ошентип отуруп эле анан бул жактан ачылышын кылышка туура келип калып, бул жакта биринчи частын көрсөттүк. А эмнеге экинчи частын деп калдык? Анткени экинчи бөлүмүн дегенде, себеби мен кинону монтаждап келгенде байланышып келатып, акырында бир жерине келгенде мен дагы өтө көп кадрларым бар эле, тарткан кадрлар калып кетти. Анан эң аягында дагы бул толук бүтпөй калгандай болуп сезилди дагы. Мен айттым, 1 саат 10 мүнөт болгон. Калган кадрларды кошуп, экинчи бөлүгүн тартсак болот экен деген ойдо. Анан элге айттым дагы, ошо катышкандарга. Кудай буйруса экинчи бөлүгүн тартабыз. Мен сөз берем деп туруп,
экинчи бөлүм башталып кетти. Ошол биринчи бөлүгү баары эле бүткөн турбайбы? Ошол бул жактан азыр кинотеатрлардан койсоңуз болбойбу? Жок, бул жерде азыр бир кемчилиги дубляж деп коет, үн коштоо. Ошол бир аз толук болбой калган. Экинчи жагынан Кыргызстанда менин да ошол өзүм тарткан бир эки кадрларым бар да, аны кошуш керек болуп калды. Анан биз ошол ачылыш күнү менин немемден алып барып кинотеатрга коелу десек, алардын немеси ачпай калып, пробный вариантын коюп калганбыз. Себеби мен алып барган флешкамда алардын ноутбугу окубай калып, компьютерди алып бардык, компьютердеги немени да форматты окуй албай, менде бир пробный вариант бар эле, ошону коюп калдык. Анан кийин келип монтаждап отуруп бүттүк. Бүткөндөн кийин башка 7-8 шаар менен сүйлөштүк, алар айтып калды. Бизге немени гана жөнөтсөңүз деп калды. Интернет аркылуу эле же болбосо WhatsApp'тан, Telegram'дан эле жөнөтсөңүз, код коюп, биз бул жактан кое беребиз деп калышты. Анан мен ага макул болбодум. Себеби азыр көрүп атабыз. Мен ошо кинотеатрга барып, ачылыштан кийин кинолорду көрүп, ага чейин кинолорду көргөн элем. Мен ошо театрдан көргөн кинолорум интернетте жүрөт да. Анан ошодон мен дагы кой дедим да, кой андан көрө койбой эле коеюн, эгер биринчи Кыргызстанга барып жайылтып, анан кийин бул жака келип коелу деп. Ошол максатта бул жакта коюлбай калды. Түшүнүктүү. Москвага келип бул жактын тузун татып, даамын татып калыптырсыз. Москвада өткөн мындай эсиңизде калган күндөрдөн айта кетсеңиз. Эсте калган күнүм биринчи ошо алгачкы демөөрчүбүздү таштап кеткен күн. Мен дайым бир неме болсо айта берем, бул да болсо бир жакшылыккадыр деп. Бул жактан эмне таптым? Бул жактан мен дагы болсо жашоого болгон бир башкача көз караштар менен бир жакшы инсандарды таптым. Жакшы адамдарды таптым. Силерге окшогон карындаштарды, инилерди, өзүнчө бир чөйрөдүн таптым. Москванын жашоосун, мигранттар кандай экенин жон терим менен сезип көрдүм, билдим. Эми негизги менин эсте каларлыгым бул ушул кино учурундагы болгон жакшы окуялар. Ошол эле учурда немеде теплоход, эми бул жакта ошондо кызыктуураак болсун деп мен теплоходдо тартканмын. Ошол теплоходко көбүрөөк сума кетип калып, ошол кадрыбыз жарабай калган. Эң өкүнгөнүм ошол болду, себеби анда бул жакта Шепкино деген окуу жай бар. Ошодо бир кыргыз группа бар. Алайбек Тойчубеков деген агайыбыз, бул жакта белгилүү актер. Ошол инсандын бир группа, кыргыз группасы бул жакта окуйт. Ошолордон мен 3 бала алып келип тарткан элем. Ошонун кийин жарабай калды, себеби ал тартылган тасманын ичиндеги көп адам депорт болуп кетти. Көп адам Кыргызстанга барып кайра келбей калды. Ошонун негизинде ал кадрларыбыз болбой калып, ошол тартылбай калган. Мага эң эсте калганым ошол болду. Себеби биз теплоходдо өтө 5 сааттын ичинде бүт нерсени тартып бүтүш керек эле, аны барып табып, таанышып, өтө 1,5-2 жыл дегенде ошол идеябыз зорго ашкан эле, ошол болбой калды. Бирок кийин ал дагы болсо жакшылыкка деп отуруп, кийинки тартканыбыз аябай жакшы чыкты андан дагы. Кыскасы, Москванын жакшы жагын дагы, жаман жагын дагы көрдүм, бирок мен жаман дебейм. Сонун, анткени мен тилеген ой максатыма жеттим, ишке ашты менин оюм. Кудай кааласа, Кыргызстанга барып, каттоодон өтүп, элдин алдына жарыкка чыгат деп сүйүнүп турган кезим. Ушул тасмада биринчи бөлүгүндө аябай эле көп байкап калдык. Ошол биздин Москвада маданият кызматында иштеп жүргөндөр, көптөгөн тойлордо кызмат кылып жүргөн биздин эже агаларыбыз катышыптыр. Ушул тасмага катышкан инсандарга аябай ыраазымын. Анын ичинде муну өзүң барсың, силерге мен баш ийип тазим кылышым керек. Себеби ушул айтып атпаймынбы, демөөрчүм. Акча болсо мен белгилүү актер, актрисаларды алып келип тартсам болот эле десем, акчадан кычылат булбаң дебеди. Бирок өзүмдөн таштап кеткенден кийин мага ушул сиз айтып аткан инсандар көмөктөшүп, эч кандай договору жок, эч кандай бир тыйын төлөмөйү жок. Наоборот, алар өздөрү көмөктөшүп, өздөрүнүн акчасын ортого салышып, кээ бирлери жардам берип, жөн гана тартылышты. Эң сонун. Бизге эмне кетти? Бизге
жөн гана ошо расходубуз. Ушул расход дагы бир чоң ушу каражат эми мисалы көчөгө чыктың, уже жол киреден башталат кеткен каражат. Ал жака барып муну ал майда чүйдөн алып бирден кылышың керек, эл чогултушуң керек, эми ошончонун баары өзгө эле атат деп чай пайын алып бериш керек, уюштуруш керек. Ошол биринчи теплоходду тартканыбызда мен бир кабинаны алганмын. Ошол кабинаны 130 миңге алганмын. Ал бирок эч нерсеге жарабай калбады. ооба. Анан эл айта берет да, эгер анын баары бекер катышкан болсо анан расход эмнеге кетти деп сурайт. Расход ушундай нерселерге кетет да. Чыгаша ушундай нерселерге кетет. Эми мисалы азыр ким эле болбосун, ушул экөөбүздүн отурганыбыз деле бул деле өзүнчө бир кичине чыгаша менен башталат. Анан отуруп эле бүт нерсе баары эле бекер башталып, адам бир нерседен бекер акча таппайт да. Бекер нерседен бекер табылбайт. Бирдеме сөзсүз каражат кылып, анан анын бир үзүрүн көрбөсөң, ал туура эмес да. Экрандын артынан баары эле сулуу, анан сонун көрүнөт эмеспи? Экранды карап отуруп, ай баары эле бекер деп ойлошот да. Ошол сыңарындай эле сизге дагы бир суроо бере кетейин. Ушул актерлор менен баары эле актер эмес да, мындайча айтканда баары ушу тойлордо ырдап жүргөн, аябай мындай профессионалдар эмес да. Ошондуктан мындай суроо, кыйналган жоксузбу ушу актерлор менен тартып атканда? Албетте, эгерде профессионал ушу жогорку деңгээлдеги өзүнүн ишин мыкты билген актерлор, актрисалар болсо бир жөн. Алар булар менен болгондо албетте кыйынчылык болот. Эми сөзсүз эле профессионал дегенде эмес, алар менен деле сөзсүз дубль болушу мүмкүн. Арасында бир дубль менен бүткөн убакыттар да болуп атты. Кайра кайталап кыйынчылыктар да болот. Сөзсүз эми мен аларды бир нерсе дей албайм. Бирок кыйынчылыктар болот. Эми алар ошол жогорку деңгээлдеги актер, актрисаларга караганда булар менен айырмасы асман менен жердей. Анткени булар эч нерседен кабары жок. Жөн эле мен сен жарайт экенсиң, өң келбетиң туура келип атат, үнүң туура келип атат, деп эле кыйнап келип эле отур деп тартып келбесин. Бирок ошентсе дагы өздөрүнүн актердук чеберчилигин көрсөтө алышты. Анча мынчасы кээ биркилерге караганда жакшы роль ойноп беришти. Бирок жакшы. Мына ушул Баткен тасмабыз өзү кыйынчылык менен башталып, аябай ушул кыйынчылыктар менен ушундай мындайча айтканда тырышып тартып атат экенсиз. Мен ойлойм бунун аягы аябай жакшы болот. Мына ушул кино менен сизди колдогон ушул инсандар дагы баардыгы, жана сиз өзүңүз дагы бул киноңуз аябай көптөгөн ушу жогорку деңгээлде болот деген ойдомун. Себеби бул жакта бизде орустар дагы көп да тааныштарчы, ошо көпчүлүгүндө эле орус тааныштары бар, коллегалары дегендей кесиптештери. Мына ошолордун баары сен киного тартылып атасыңбы? Будет ли на русском деген сурагандар да болуп калат да. Мына ошол сыңарындай сизге дагы суроо, бул кыргыз эле тилде болобу же орус тилде дагы болобу? Ушул суроону мен азыр иштешип жүргөн Мосфильмдеги балдар деп едим. Ошондон продюсерлер бар, анан оператор, режиссерлор менен иштешип атам. Ошонун ичинде Виталий Исфаин деген бир досум бар. Ушул айтып калды. Улан качан көрсөтөсүң мага деп калды. Анан сен түшүнбөйсүң да десем, түшүндүрө турган кылып көрсөт да деп калды. Анан тамашалашып калдык. Бул суроого себеби аны алдына субтитр менен котормосу менен берсе болот. Эми орус тилдүү эмес. Эми мен буну өтө жогорку деңгээлдеги баягындай бир мен өзүмү көтөрүп бир айта албайм, бирок аракет кылабыз ушундай алдына субтитр менен котормо, орусча котормосу менен же болбосо түшүнүктүү кылып ушул чыгара турган кылсак болот. Адан эч кыйынчылыгы жок. Эми канчалык деңгээлде ушул биздин кинону эл көрөт? Негизги сөз ошодо да. Основной бул кыргыз тилинде болгон үчүн, кыргыз тасмасы болгон үчүн көбүрөөк кыргыздар көрөт. Орус тилинде астына субтитр коюп койсоң анын эч зыяны жок. Түшүнгөн адам андан түшүнө алса болот. Бирок субтитрин коебуз, себеби ошол досум айтып калды эле. Улан баары бир биз көрөбүз, биздин группа бир көрөбүз, бизге сөз көрсөтөсүн деген. Ага ачылыш күнү алар келе алышпай калды, съемка болуп. Алардын суроосу боюнча дагы алдына сөзсүз субтитр коем. Сиз менен дагы кадр артында бир аз иштешип калдым. Мекендештерге мен өзү бул жөнүндө айтпай эле турайын дегем, сюрприз болсун деп. Мекендештер ушул Баткен тасмасынын 2-чи бөлүгүндө мен дагы катышып атам. Айылдык сонун болгон Баткендин Татынакай Айгүл деген кызынын ролун аткарып атам. Атыңды Айгүл деп ким койгон? Атам койгон. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү Айгүл деген гүл бар. Ата энеңин арынга
келин болушуңа каршы болбойбу? экөөбүздүн биринчи жолу таанышканыбыз эсиңдеби? Ошондо биздин сүйүүбүзгө эшек күнөөлүүбү? Урматтуу кино сүйүүчүлөр, жакында сиздер үчүн режиссер Уланбек Абдраимовдон жаңы тасма «Мекенге болгон атуулдук барс». Бекен достор, тунук сүйүү. Мунун барын Баткен көркөм тасмасынан көрө аласыздар. Кыргызстан жана Россия өлкөсүндөгү кинотеатрларда көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр төмөндөн көрүп өткөндөй эле Баткен көркөм тасмасы боюнча Улан Абдраимов режиссер толук эле маалымат берип өттү. Жана ошондой эле ошол Баткен чек арасына таандык тасмада өзүнүн ошо жоокердик ролун жараткан Нарындык жигиттин жана ошол жерде өзүн жардырып салып мекенге болгон сүйүүсүн көрсөткөн, ошончалык ошол жерде мекен коргоочусу болуп роль аткарган Тынчтык мырза ушул Москва жергесинде өзү дагы маданият чөйрөсүндө тамадалык кызматын өтөп келет, көптөгөн жакшылыктарда кызмат кылат. Азыр болсо ошол кинодо болгон өзүнүн сезимдери боюнча сурай кетейин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Тынчтык мырза, сизге эң эле биринчи суроом мындай болсун. Сиз ошол Баткен көркөм тасмасына кандай кабыл алып калдыңыз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биринчиден ассаламу алейкум бардыгыңыздарга. Мен бул киного катышып калган себеби өзүмдүн ушул маданият чөйрөсүндө жүргөн жакын инсаным Салкарбек Келдибаев агам аркылуу киного келип калгам. Себеби бул киного менден алдын дагы 3-4 бала чакырылган экен. Залкарбек агам мен чакырып келип ушул киного түшпөт дегенге байланыштуу мен барып калмыш киного. Эң кызыгы мен барганда тиги чакырылган 4 бала дагы келген, плюс мен дагы баргам. Ошонун арасынан тандалып, ушул өзүмдүн милдеттүү түрдөгү жанагы кызмат кылып мөөнөт өткөндөгү чек аранын немесин чагылдырылган боюнча ошол рол мага түш келген. Жанагы Тажикстанга алып өткөн жүктөрдү мен өткөзбөшүм керек болгон. Биринчи кино өз негизинде 2 час менен болот. Биринчи часында мен ошол жүктү өткөзбөйм деп, жана өзүмдүн өмүрүмдү кыюуга аргасыз болдум да. Мен ошол жерде жарылган ошол тынчтык мен болдум. Аябай мындайча айтканда аябай эле күчтүү роль экен, Тынчтык мырза. Андан сырткары сизге айта кетсем, мына ошол тасмага тартылып аткан учурда кандайдыр бир кыйынчылыктар, мындай өзгөчөлүктөр боюнча айта кетсеңиз. Негизинде бул актердук неме бир өтө кыйын нерсе экен да. Мен себеби өзүм ушул Москвада тамадачылык кылып, көп жакшылыктарда жүрөмүн. Тамада менен ушул актердун ат менен төдө айырмасы бар экен да. Актердук немеси бир өтө куш нерсе экен. Мисалы, мен ушул жакшылык тойлоодо жүрсөм, ошол жердеги камерадагы менин өзүмдүн кызматым мен үчүн мындай жеңил болгон. Ушул Баткен тасмасындагы рол өтө бир кыйынчылык менен неме болду да мен үчүнчү. Кыйынчылык менен болду деп калдыңыз. Ал кыйынчылык сиз кандайдыр бир ошол ролду аткара албай калдыңызбы же сиз менен чогуу тартылып аткан мырзалар кандайдыр бир кыйынчылыктарды жаратты дегендей? Ал жерде эми 4-5 киши ушул бир немеде тартылдык. Себеби бул жерде 3 киши жүк алып өтүп кеткен болот. Анын ортосунда бир тажик дагы бир дос бала бар, ошол ойногон. Ошолордун эсебинен мага чынында кыйынчылык жаралды. Себеби мен өзүмдүн ошол жерде мен барып толко сурап жанагындай документациясы боюнча эмне жүк ушуларды гана сураганга мага чын жеңил болгон. Тынчтык мырза, айтыңызчы, мындан ары сиз дагы кино тасмаларга катышайын деген оюңуз барбы же ушул Москва жергесинде тамадалык менен эле кызмат кылайын дейсизби? Эми бул суроого келсек, негизинде мен bundan дагы ушул экинчи часында главный ролду ойноп атабыз, Кудай кааласа. Ушул негизинде сунуштар келсе мен тартылып кете берем. Макулсуз. Макулмун. Кандайдыр кино болсо, мисалы, ошол кинолорго тартылып кете бергенге мен даярмын да. Түшүнүктүү. Маегиңизге чоң рахмат, Тынчтык мырза. Улан байке, сизге чоң рахмат маегиңизге. Анда мен сизге эркин микрофон берсем. Рахмат Алсу. Мен биринчиден ушу сиздерге окшогон инсандарга рахмат айтам. Анткени бөтөн элде, бөтөн жерде
эмгектенип жүрөсүздөр. Жалпы эле ушул Россия жергесинде, бүтүн элде, бүтүн жерде биздин улут, кыргыз улуту, кыргыз кыздары, кыргыз жигиттери эмгектенип жүрүшөт. Мен ойлойм, Кудай бурса баары жакшы болот. Биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп келатат. Баарыбыз өз мекенибизге барып, жакын келечекте жакшы жашоого жетип, мына аз күндөр калды. Кудай буйруса баарыбыз кайтабыз. Өз мекенибизде жашаганга Кудай насип этсин. Кудайым эч нерседен кем кылбасын. Ушул мигранттарды эч бир тоскоолдуксуз ушул Россиядан жүрүшүн, анан үй бүлөсүнө аман эсен мекенге кайтып барып жашаганга мен өтө катуу тиленем. Анткени бул жакта 3 жылда мен көрдүм кандай экенин. Ошон үчүн жалпы эле ушул кыргыз элине, жалпы эле бул жакта жүргөн мигранттарга мен каалайм. Кудайым өмүр берсин, ден соолук берсин, тапкандарына береке берсин. Анын арасында алсу сага да чыгармачылык ийгилик. Сенин да дээриң бар. Сен да бир өнөрүң бар кызсың. Ушул Алсу медиа YouTube каналың Кудайым буйруса чоң каналга айлансын. Эли сүйүп көргөн, эл күтүп көргөн, ушул катташууларың көп болсун. Элдер азыр сенин көп үмүттөнүп, көп жаңылык күтүп, сенин ушул жакшы жактарыңды ар дайым күтүп отурушат. Ушуну жазба. Ылайым сенин ушул каналың элдерге пайдасы тийген, элге жакшы маалымат берген каналдар болсун. Рахмат байке, айтқаныңыз келсін. Урматтуу мекендештер, сиздерге режиссер Улан Абдраимов агамдан толук эле маалымат алып бергени, толук эле да көбүрөөк эле ушул өзү жөнүндө, кино жөнүндө маалыматтарды алып берген аракет кылдым. Сиздер болсо каналга катталып, лайк басып, ушул Улан байкеге жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Кийинки эфирде көрүшкөнчө. Саламат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздер Москва Казакстан кирди чыкты кылганы ишеничтүү, тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Документтериңиздерди алдын ала кара тизмеден баарынан текшерип, өзү пересадкасы жок алып кирип чыгат. Андан да баса, эгерде менин атымдан, Алсу Рустамованын атынан деп Бакыт агама кайрылсаңыздар, анда сиздерге жолго чыгуучу миграционный трудовой договорлор бекер жасалат.